А эмнеге ошол кезде биз министрдин внутренних дел ошонун жоопкерчиликти карабайбыз? Өзү окуя 12 майдан 13 майга түн ичинде болгон. Реакция милиция жакшы берген жок. Биз туура айтып атабыз, бейбаштык кылган жарандарды биз аларды жоопко тартабыз. А эмнеге ошол кезде биз министрдин внутренних дел ошонун жоопкерчиликти карабайбыз? Эмнеге учурунда сразу реакцияны берген жок? Мына карабайсызбы, депутаттарды андып эле жүрөт, активисттерди андып эле жүрөт, порно фильмдерди тартып эле жүрөт. Ишти, реальный ишти кылбайбы мындай? Жол коопсуздугу канча проблема бар. Керек болсо мына ОПГ менен милиция негизи күрөш керек болчу. Алар күрөшө албай, мына УКМК ошол менен алек болуп атат. Окуу жайлар ошол студенттердин контрагын алып байышты жакшы эле билип атасыздар, бирок эмнеге коопсуздугун карабайсыздар? Ички иштер министрлиги менен келишим түзүш керек болчу. Атайын ошондой агенттиктер бар. Карасаңыздар, аркасынан кубалап келип атат, кирип атат, тепкилеп атат, эшигин талкалап атат. Ортого түшкөн кой деген кожо жок, ай деген ажы жок болуп атат. Ошон үчүн бул багыттарда бир тыянактарды кылбасак, эртең бир күнү биз бир чоң өкүткө туш болуп калышыбыз мүмкүн. Миллиарддаган сом түшүп атат да биздин бюджетке. Ошону менен биз пособияларды көбөйтүп атабыз, пенсияларды көбөйтүп атабыз. Ошон үчүн мен суранат элем, урматтуу мекендештер, конокту сыйлаган жаман болгон эмес. Мусафырды сыйлаган жаман болгон эмес. Бул кыргыздын салты, биз кыргыздын, бабалардын наркына такыр туура келбеген иш кылып койдук кече. Маалыматтык согушту чындыгында биз эл аралык деңгээлде утулуп калдык. Анткени мен мындай жаңылыктарды, соцсеттерди карасам, англисче абдан Кыргызстан, кыргыздар жөнүндө негативдүү ойлор көп, комментарийлер көп. Ошон үчүн биз Тышкы иштер министрлигине, Маданият министрлигине бир тапшырма берели. Ошол Пакистан болобу, башка өлкөлөрдөгү блогерлер менен тил табышып, түшүндүрүп, ушул маалыматтык согушту кайрадан башка өңүткө бурбасак, бир топ негатив болуп калды. Сөз түрдө сиз акыйкатчы катары жабыркалаган студенттердин чыгымын толук ташыбыз керек. Кандай болбосун, мамлекеттен болобу, же бир фонддордон болобу, же бир бирге чогултабызбы, аброюбузду сактап калыш үчүн ушул иш-чарага барышыбыз керек. Же болбосом дагы бир сунуш, мына ушунча жылдан бери жанагы университеттерге келип контракт төлөшөт, же алар төлөп береби? Иши кылса ошол жабыркалаган күнөөсү жок студенттердин чыгымын биз төлөп беришибиз керек. Себеби дүйнөлүк аренада биз аброюбузду сакташыбыз керек.